Bizdin şаарыбызда өтө жакшы жаңылык болду. Анан сизди ошо чыгып атканда барайлы деп, ошон үчүн бүгүн чыгат кез өзүнүн кичине болсо да белегибизди берип коелу деп келдик элек, Келсино 15 000 сом акча каражат жаса. Сиздин азыр эми керектүү жаңыңызга жумшап коесуз. Муну балдарыңызга киймешим, уулуңузга, 2 кызыңызга, муну бул сизге, ömürlerini versin Kudayım, den soğuğunu versin. Daim özünüzü karab, kızlarınızı, oğullarınızı den soğuğuna ne yardımı gerek olsa bize hayır veresizdir. Anan dağı bir aytıp ketçü jardan, Kuda kalasa 3 terapsiz, sizge bir жақшы жаңылык. Азыр эми депутаттык шайлоо өттү да, азыр эми жаңы депутаттар келет. Ошолар келгенде ошолар менен биргеликте бир 3 комнаталы квартира шаардан алып беребиз. Депутаттар менен кеңешип. Анан балдардын акыбалы кандай? Жакшыбы? Баары жакшы. Баары жакшы. Жакшылап караңыз эмичи. Жакшылап караңыз, өмүрлөрүн берсин Кудайым, ден соолугун, акыл эсин берсин. Анан жергиликтүү бийлик сизге сөз көмөктөшөт. СОС работниктерден дагы келишти. Соцработниктер да карап турат, медиктерге айтабыз дейбиз. Балдарыңыз дайым көзөмөлдө болот. Мен аябай сүйүнүп турам. Эми ошо 2 кыз, 1 уул турбайбы? Анан буга чейин дагы 1 уул 1 кыз бар экен, 5 бала болуп калдыңыз. Бул балдары, куттуктайм. Молодец. Укал болуп калсың, кызым. Жакшы кыз. Ушу кызы ушу аркасынан 3 бала алып келди да. Анан жакшы. Жакшынакай квартирада ойноп каласыңар, Жакшы, рахмат жардам. Сөз жардам беребиз. Ушу көп жыл болду шаарда жашаганына, салондо иштейт. Анан кийин квартирада акча төлөп жашайт. Ушу 2 баласы менен эртең менен келет, кеч кетет, өз тирилигин кылат. Азыр мунусунда эмне кылайын? Жок. Мунусунда бул келип бу жерде неме болду? Төрөдү. Кыйналып жүрдү да. Батирден батир. Квартирадан квартирага көчүп жүрүп, кыйналып жүрдү. Акырында немесине айына деле жетпей сал кыйналганда келди. Докторлорго рахмат. Ушуну төрөтүп алды жакшылап. Укарым көрдүңбү сүрөттөрдү? Телефондо сүрөттөрүн көрдүм. Кандай экен укалар? Буга чейин шаарда 3 эмтелеген 2 үй бүлөгө биз квартира алып бергенбиз да. Жашоо шарты начар, анан квартирада турган эжелер болчу. Биз азыркы келип кабар алган эжебиз дагы үй жок экен, квартирада турат экен. Бирок биздин шаарыбыздын тургуну экен, эң негизгиси. Эми жергиликтүү кеңеш, жергиликтүү бийлик ортодо бир мыйзамды карап, бир квартира алып беребиз деген мен үмүттөмүн. Кудай кааласа, биздин шаарыбызда кече шайланып калган депутаттарыбыз өз мандаттарын алып келсе, буну колдоого алат деген ишеним бар. Акча каражатын депутаттар өздөрү бөлүштүрөт да. Бул депутаттардын ыйгарымдуу укугу. Анан кечеги шайланып келген биздин депутаттарыбыз дагы эл үчүн, шаар үчүн, жарандарыбыз үчүн иштейбиз деген жакшы аруу тилектери менен келди. Буга толук түрдө мен ишенем, колдоо табат деп.